Тагдыр буйругу 1-бөлүк. Жылдыз апасына караганда атасына өтө жакын. Эркелеп мойнуна асылып, атасынын жанын койбойт. Анын эркелигине атасы кубанып, жерге койбой көтөрөт. 3-4 жашар Жылдыз атасынын эрмеги. Атасын бир күн көрбөй калса куса болуп, тамак ичпей же уктабай апасын кыйнайт. Уктабай кыйнаган Жылдызды атасынын тонуна ороп койсо уктап калчу. Апасы Сабира кызынын бул жоругуна бирде кубанса, бирде арданат. Адатта кыз бала энесине жакын болчу эле, ал эми Жылдыз атасына жакын. Атасы Кабай да кызын өөп чыттап, Сабира урушуп койсо кадимкидей таарынып калар эле. Тырмактай кызды неге урушасың эми? Урушканыңды бул түшүнмөк беле. Эсине кире элек неме? Бул чоңоюп адам болгуча качан? Этияттап эле мамиле кыл балага байбиче дейчү Кабай. Абышка болуша берип абдан эрке кылып койдуң. Болушам да анан. Же урушканыңды түшүнбөсө кичине неме? Чоңоюп алса бир кыз болот кызым. Өзү деле түшүнүп калат баарын. Байбиче, суранарым. Жакын урушпачы. Ушуну урушсаң эле жүрөгүм ооруп, ачышып кетет. Абышкам-ай, биринчиден кыз баланы энеси тарбиялайт. Экинчиден бул бирөөнүн баласы экенин унутпа. Өтө эркелетип азабын тартып жүрбөйлү. Шарипа менен Алымбай кийин бизге док кылбасын, абайлайлы макулбу? Деди Сабира. Кабай кабагын чыта бир топ отурду да бышылда уктап жаткан кыздын маңдай чачынан жыттап койду. Сабиш, сен мага капа болбо. Мен сенин айтканыңа каршымын. Менин кызымбы? Демек менин кызым. Шарипа менен Алимбайдан багабыз деп алгандан кийин эркелетип багам. Сен уулуңду Тиленбайыңды карай бер. Кызым экөөбүзгө киришпе. 3кө чыга элек кыз ата-эне мээримин алыш керек да. Өз ата-энесинен алгандан кийин өз ата-энесиндей эркелетүүгө милдеттүүбүз. Тиленбайга тийишпе Абышка. Ал уул бала, эркелесе жарашат. Кыз бала эрке болуп кайка бармак эле, деди Сабира кабагын чытай. Тиленбайың ондон өтүп калды. Эби жок эркелетесиң. Же мен бир нерсе деп киришип жатамбы? Жылдызды өзүң эркелетип жыргатпадың, же мен эркелетсем жактырбайсың. Менин бакканыма кирише берге турган болсоң, Алымбайдын өзүнө алып барып берем анда, деди Кабай. Ал эмне деген сөз Абышка? Деп таң кала карады. Түшүндүң деп ойлоймун, Сакишбей. Баланын жүрөгүндө эч нерсе калбаш керек. Мага утурумдук эрмек эле. Кудай өмүрүн берсе бир кыз болот. Жүрөгүндө биз тууралуу керемет таттуу гана нерсе калсын. Макулбу байбичем? Мени сыйласаң, кызым экөөбүзгө тийиштик кылба. Ал менсиз, мен ансыз тура албайбыз. Жок, киришип экөөбүздү кыса берсең, өз ата-энесинин колуна берем, деди Кабай. Сабира кабак чытый жөн гана баш ийкеп койду. Экөө узун түндө өз ойлору менен алек. Сабиранын көз алдында алгачкы жолу Кабай менен таанышканы, турмуш курганы эсине түштү. Кабайдын мурунку аялы Тиленбайды төрөгөндөн кийин каза болгон. 5 кыздуу болгон Кабай утуру кыз төрөй берген аялын күнөөлөп ичип да кеткен эле. Өзү бир атадан жалгыз болгондуктан көзүнөн уул бала учуп турган Кабайды 5 кыз сүйүнтө алган жок. Кыз төрөгөнүнө күнөөкөр Камила ичинен гана эзилип жүрөт. Кабайдын курч мезгили болгондуктан өзүнчө ар түрдүү ойдун кучагында. Ошол мезгилде алысыраак бир агалары каза болуп, балдарына баш көз болсун деп жеңесине нике кыйдырып коюшат. Бул Камилага өтө оор тийди. Көз көрүнө күйөөсүн тарттырып, нары карап ыйлап, бери карап күлүп, кыздарынын өмүрүн тилеп, Кудайдан жалынып бир уул сурайт. Кабайдын жеңе алган аялы Зууракан уул төрө берди. Бул Кабайды кубантты. Бирок 5 кызы менен Камиланы да биротоло таштап койгон жок. Күңдөшү уул төрөгөнгө арданып кеттиби же, Кудайга ыйы жеттиби, айтоор Камиланын да боюнда болуп, балканактай аппак уул төрөп алды. Ошондогу Камиланын сүйүнүчү айтып бүткүс эле. Уул төрөп кубанган аял жатып бели башын таңытуу дегенди да элес албай, оокат тиричиликке баш оту менен кирип кетти. Камиласы уул төрөп, үйү күлкүгө толуп бактылуу болгон Кабай Зуураканга барууга чолоосу тийбей калды. Ал эми Зууракан Кабайдан төрөгөн уулунун атын Ырысбек койгон. Ырысбек да бой токтото кас-кас туруп басайын деп калган.
ак жүздүү уулун өпкүлөгөн Зууракан Камиланын уул төрөгөнүнө ичи оорунуп, ыңгайсыз абалда жүрдү. Аны да туура түшүнсө болот. Чоңоюп калган уулдарынын алдында өзүн күнөөлүү сезүү абдан кыйын эле. Кантсе да тагдырдын маңдайга жазганынан качууга мүмкүн эмес эле. Кубанычы көпкө созулбаган Камила төрөттөн кийин бат-баттан ичи түйүлө ооруп калганына да маани бербей жүрө берип, бир күнү төшөккө жатып калды. Чебелектенген кыздары менен кабай үстүнө үйрүлүп түшкөнү менен дартына даба таба албай, колдорунан эч нерсе келбей, көз жаштары көл. Катуу ооруган Камила күндөн күнгө төмөндөй берди. Бир күнү кабайды чакырып, «Абышка, мен адам болбойт окшойм. Сага кыйын болот эми. Тиленбайыңдын абалын кантет экенсиң? 5 кыздын тагдыры да жеңил эмес. Уулумду эптеп чоңойтуп ал эми, сага аманат. Ылайыктуу бирөө чыкса, субай салт үйлөнүп ал. Балаңды бооруңа баса турган болсо, сен мага ыраазы бол, мен сага ыраазымын. Алып келчи уулумду, жыттап алайын» деп керезин айта кетти. «Каяктагын айтасың да? Кудай буйрса жакшы болуп кетесиң. Балам чоңойсо бизди багат» деп кабай уулун жыттап койду. Бул жөн гана көңүл көтөргөн сөз болчу. Канча өмүрү калганын догдурларда айта алган жок. Ошондон кийин көпкө жашай албады. Күнү бүтүп, суусу түгөнгөн Камила бул жарык дүйнө менен коштошуп кете берди. 3 айлык уулун бооруна кыскан кабай 5 кызы менен ботодой боздоп Камиланы акыркы сапарга узатып кала берди. Эмчек издеген Тиленбайдын ыйы кабайдын дүйнөсүн тарытты. Уулун соорота албай, көз жашы токтобойт. Айыл боюнча Тиленбайга сүт ташышат. Узун бойлуу, ак жүздүү, сүйлөгөн сөзү курч, кээде мурч, адамдын ички дүйнөсүн бир карап билген, эч кимден жалтанбаган кабай үй толгон баланын айынан өбөктөп турду. Үй толгон балага каяктан апа тапмак? Зуураканга кыздары боор бербейт. Апасынан атасын көз көрүнө тартып алган, эсине кирген кыздардын жүрөгүн оорутуп, арданып сыздаган апасынын акыркы абалы көз алдына тартылып ыза жутуп турушат. Али жаралары жаңы, айык элек. Зууракан болбосо Камила өлмөк эмес. Уул төрөгөнүнө сүйүнгөн неме өзүн карабай койбодубу? Деген айыл апанын сөзү ар бир кызынын жүрөгүндө эле. Ал эми Зууракан деле үй толгон жетимге бармак эмес. Биринчиден, кыздары менен батышуу Зуураканга оор. Алар да боор бербейт эле. Өзүнүн деле 5-6 баласы бар. Кабай болсо Зууракан Рыспек тууралуу ойлогонго убактысы да жок. Үй толгон баланын тагдырына башы ооруп, эмне кылышты билбейт. Эмнеден баштап, кандай тиричилик өтөт, башы маң. Тиленбай бир аз торолсо да мейли эле. Ымыркайдын ыйы аны муну ойлоого мүмкүнчүлүк да бербеди. О Кудай, деги биз жака да күн тиер, күн болоор бекен деген кабай Кудайдан суранат. Балдарынын өмүрүн, бактысын тилеп, түн уйкусу качып чүнчүп да кетти. Ошентип 6 балага эне табуу жеңил болгон жок. Кээ бирөөсү кабайга жакканы менен 6 баланын түйшүгү болочок энени чочулатты. Балдардын түйшүгүнө макул болгондору кабайга жакпады. Келбетине, сөзү төп келген кабай анча-мынча адамды бир көз карашы менен сүрдөтүп, же сөзүнөн адаштырган касиети бар адам эле. Айыл боюнча жаш карысы андан акыл сурап, анын кеңешинен кийин гана чечим чыгарышчу. Ошондой адамды 6 баланын ыйы тагдыры калчап мөгдүрөтүп турду. Кабайдын алысыраак иниси Маматбай аялы экөө Тиленбайга сүт алып келишти бир күнү. Үй толо бөжүрөгөн кыздар. Келиңиздер деп жалжылдай карашат. Тиленбай ыйлабай эле турабы, деди жеңеси Зайна. Ыйлайт да жеңе, кээде ыйлабайт дешти кыздар. Кана мага бергилечи баланы. Тиленбай келе кой деп Ымыркайдын колунан алып бетинен өөп койду. Тиленбайдын жонун укалаган Зайна баланын колтук мойну бышып кеткенин көрүп катуу кейиди. Эйи, бышып кеткен тура колтуктары, мойну дагы каап. Ошон үчүн ыйлайт да. Эмне кылыш керек эле Зайна? Эч нерсе эмес аке. Азыр киринтип майлап, кыздарга көргөзүп коем. 5ке бөлөп койсок тынч уктайт. Күндө бир маал кабар алып турам. Сиз көп эле капа болбоңуз деген Зайна ары бери баланы киринтип, керектүү жерлерин майлап, Тиленбайды 5ке бөлөп койду. Баланын иши балада.
Кыздар жаштык кылып жатышпайбы? Баарын көрүп отурган Кабай кандай гана болбосун балдарга күйүп, сүйүп турган эне керек экенин туйду. Бирок ким түйшүккө чыдайт? Бул суроого жооп таба албай кыжаалат. Аңгыча Маматбай эсине түшө, жүзүнө жылмаюу кирип, Маматбайга бир нерсе дейиси келди. Бирок бүгүнгүчө кое турайын деген ойду унчукпай коштошуп узатып койду. Кыздары үй жыйнашып жатууга камданып жатышкан эле. Сырттан кирген Кабай кыздарын өпкүлөй: "Апаңарды таптык кыздарым" деди. "Каякта экен ата? Ким бизге апа болот?" деген чоңураак кыз атасын карай: "Качан келет?" "Жакында келет кызым" деди Кабай ишенимдүү. Бөбөгүн бооруна кыскан кызы көзүн жашылданта: "Ким болсо ал болсун, Зууракандан бөлөгү апа болсун ата. Тиленбайды бооруна баскан апа керек бизге" деди. Кичүү сиңдилери да туура дегендей атасына жалдырай карашты. Кыздардын муңдуу көз карашы Кабайды муунтуп турду. Күнөөлүү немедей баш ийкеп, кыздарын жыттап жаткырып бешик терметип отурат өзү. Бышылдап уктап аткан наристесин карап түрдүү ойго батты. Уйкусу качкан Кабай көп нерсени ойлоду. Чын эле ала турган аял балдарымдын түйшүгүнө чыдайбы деген суроого жооп таппай түйшөлдү. Кабайдын көңүлүндөгү айым Зайнанын бир тууган эжеси эле. Ал райондун борборунда аялдар бөлүмүндө иштейт. Орто бойлуу, ак жүздүү, өзүнө тыкан, сүйлөгөн сөзү орундуу, билимдүү Сабираны биринчи көргөнүн эстеди. Ал мезгилде Камиланы чанып, жеңе алган аялы Зууракан менен барып келип жашап жүргөн мезгил эле. Дүкөнгө келип бир нерселерди алып, эми эле чыккан Кабай келини Зайна бир татына айым менен турганын көрүп туруп калды. Жеңи чыканагынан келген кофта, жарашыктуу этеги, аппак ботинкасы, колундагы сумкасы дагы өзгөчө. Узун чачын экиге бөлүп өрүп таштап койгон экен. Бир керемет көрүндү Кабайга. Ким бул? Зайнанын эмнеси болот? Бир тууганыбы? Зайна менен Сабира эч окшошпойт. Зайна кадимки айылдык келин, ал эми Сабира Кабайга башкача көрүндү. Аңгыча автобус келди да, Зайна менен коштошкон Сабира автобустан орун ала жөнөп кетти. Анын артынан карап тура берген Кабайды курбусу Ормон келип: "Эй, эсиңе кел, болбосо артынан чурка" деди. Чочуп кеткен Кабай уурулугу кармалгандай шашыла буюмдарын көтөрө жөнөдү да Ормонго: "Осоке, ким бул?" деди. Ормон: "Курбус эмеспи, каткыра күлө. Ай, абайла, билбей эле кой. Бир эмес, эки ай алсага жетпейби эмне?" деди тамашага буруп. "Сен эмне деп жатасың? Сурап ким экенин билип койсо эмне болот эле?" деди Кабай кызаңдай. "Эч нерсе болбойт, дос. Бирок сен анча-мынчага кызыкпайт элең. Бир балекет болуп жүрбө? Бул кудача болот. Зайнанын эжеси райондо актив экен. Жакында күйөөсү менен ажырашып кетиптир" деди Ормон. "Эмне үчүн?" "Эмне үчүн болмок эле? Төрөбөй калыптыр. Бир баланын айынан да жакшынын багы кем деп бекер айтпайт да. Ооба десең." Ошондон кийин 2-3 жолу көрдү Сабираны. Бирок сүйлөшмөк каякта. Сабираны бир гана жолу баам сала тиктегени болбосо, Зайна экөө бара жаткан эле. Кабай аларды алыстан көрүп утурлай баскан. Жакын калганда "Жакшы турасыз баке" деген Зайна кайнагасы менен учурашты. Бурула караган Сабира бир аз тиктеп калды эле. Кабай да учурашуунун ишараты кылып баш ийкеп койду. Болгон көрүнүш ушул. Ал мезгилде Кабай кызыга карап, кызыгып эле койгону болбосо эми минтип өзүнө түбөлүк жар болобу деген ойдо таң атырып отурат. Эртеси эртең менен Маматбайга барып: "Сенде иш бар эле, жүрсөң" деп бакка киришти. "Эмне болду, деги тынччылыкпы?" деген Маматбай да чочуп. "Эч чочуба, жөн жай эле" деген Кабай эмнеден баштаарын билбей турду да акыры максатын ачык айтты. "Сиздин оюңузду түшүндүм. Сабира кайнэжеге айтуу, куда түшүү эч нерсе эмес, бирок макул болобу? Кеп ошондо. Жаралуу аркар эле, эмнеси болсо да Зайнага айталы. Эжеси эмеспи, Зайнаны угат да. Бизге катуу сүйлөп койсо шагыбыз сынып жүрбөсүн." "Макул анда" деп кудуңдап Кабай кол алышты. Маматбай Зайнага ортодогу сөздү түшүндүрүп эжесине жөнөттү. Зайнанын келгенине сүйүнгөн Сабира өзүнчө толкунданат. Сиңдисинин бир нерсе айта албай турганын сезип: "Эмне болду?" деди. Оюнда жетишпеген оокат, бир нерсе сурай албай, алып бер дей албай жатат го деп ойлогон. "Эмне болду, бир нерсе керекпи? Сура, айта кой уялбай" деди Сабира. "Эч нерсенин деле кереги жок, башка нерсе. Башка жумуш менен келдим, айта албай жатам.
Эгерде туура эмес иш кылсам мага капа болбочу. Жүрөктү түшүрбөй айтпайсыңбы эми? Зайна кызарып татарып баш аягы жок сүйлөп жатып, араңдан зорго эмне максатта келгенин түшүндүрдү. Сиңдисинин айтканын унчукпай уккан Сабира толуп ташып аябай ыйлады. Анын көрүп Зайна өзүн өзү күнөөлөп эжесине кошулуп ыйлап турду. Сиңдисин карап, ыйлаба, сенин көз жашыңды көрбөйүн деп бетинен сүйдү да, сен жуучулукка жарагыдай эмессиң. Мукактанып адамды коркутуп, бешенеге жазган күнү ошол болсо эмне кылабыз? Бирөөгө кор дүйнө, бирөөгө зар дүйнө деген ушул экен да. Ымыркайды эптей алар бекенмин. Кеп ушуда да. Жок, жөн эле коеюнчу, корком деп Зайнаны узатып койду. Шагы сынган Зайна эми эмне деп айтам деп үйүнө келди. Калп айтууга да мажбур болду. Үмүт менен күтүп отурган Кабайга эжем Ошко отчетко кетиптир деди. Качан келет экен биле албадыңбы? 2-3 күн турат окшойт. Кабай ойлоно. Зайна, Сабира агаң Алымбайдын колундабы? Алымбайдан эле сурайланды эжеңдин колун. Билбейм, ошентсе да болот. Ошону менен эртеси эрте Маматбай, Кабай экөө Алымбайга келишти. Алымбай не дешти билбей, өзү эмне дээр экен деди. Өзү эмне десе да сен сүйлөшсөң кантет? Алымбай Сабирага келип, Саке деп кайпактап калганда эле Сабира билди. Сени да ортомчулукка жөнөттү деп. Ооба, Ымыркай баласы бар экен деп атат. Алиш, мен эптей аламбы бирөөнүн баласын? Эптээрсиң, Сакиш, мен сага ишенем. Сен эмне дейсиң? Багыңды дагы бир сынап көрсөң кантет? Сабира унчукпай ыйлап турду да. Эгерде Ымыркай уулуу болбосо ыйлабайт элем. Макул болбойт элем. Мейли, келишсин, сүйлөшөлү. Мен өзүм бактылуу болбосом да, жок дегенде бирөөнү бактылуу кылайын, Алиш. Ымыркай апалуу болуп бактылуу болсун. Сен киришип калыпсың, шагың сынбасын. Кечээ Зайна келгенде жолго салган элем, үмүткөр кылбай. Макул, келишсин, чогуу чараан сүйлөшөлү. Алымбайдан жакшы кабар уккан Кабай, Маматбай экөө үйгө кантип келгенин билген жок. 2 күндөн кийин Маматбай, Зайна, Кабай үчөө келишти. Сабира, Алымбай, Шарипалар конок камын көрүп отурушат. Алымбай наркы берки сөздөрдөн кийин ойлонуп отуруп, бизде эмне, Саке өзүң чечеми, сен эмне десең биз ошолбуз да деди. Деги оюңуздар бир жерден чыксын, биз колдойбуз деген сөздөр айтылып, эмки кеп Кабай менен Сабирага токтоду. Кабай сынчы, кардуу, куйкум сөздүү, сүрдүү, баары өзүнө жарашкан, бал жайган ак жуумал киши. Кээ бир менмин деген адам да Кабайдын алдында тике карап, сүйлөй албай буйдаланып сүрдөп кетчү эле. Азыр өзү Сабиранын көз карашынан сүрдөп, жок дебейми, Сакиш, тагдырдын буйругунан адам качып кете албайт экен. Жок дебечи суранам. Уулум күтүп калды. Эми Тилен айым, эми сенин уулуң күтүп атат апасын деп өз көз жашына муунуп сүйлөдү. Кабайдын каргылданган жашкы сөзү баарын ыйлатты. Кабайдын Сакиш деп өзүнө жакынсынып айтканы, уулум күтүп калды деген сөз Сабира үчүн жаңылык болуп, менин уулумбу деп жан дүйнө сезилди. Анын көз жашын көргөн Алымбай, Саке ыйлабай жооп береми деди эле Шарипа эжесинин таламын талашып. Ыйлайт да, бир бала үчүн эжем эмнелерди гана көрбөдү. Мына Кудайым берип уулдуу болуп, уул күтүп жатат. Эжемдин көз жашы кубанычтын көз жашы болсун. Шарипа кайнэжесинин мүнөзүн жакшы билет. Көңүлү жакпаган нерсе болсо Сабира минтип отурбайт да болчу. Жаңы жезде да Алымбай менен Шарипага жагып, баарынан да бала деп зар какшаган Сабирага ошол наристе зарына басты болот бекен деген тилек эле. Сабира көз жашын шыпыра, мен бакыт издедим, бирок таппадым. Бактылуу болом дедим, бирок боло албадым. Бирок бакыт мени издеп келсе кантип жок дейт элем. Мен бактылуу болбосом да, мен бирөөнү бактылуу кылганга алым жетет бекен. Ошол үй толгон балдарды бактылуу кылып, апа боло алар бекенмин. Ымыркай апалап бакытка бөлөнө алат бекен. Ошол Ымыркайды бактылуу кылсам, анда мен бактылуумун деди. Анда макул, кантип алып кетүү жөнүндө кеңешели. Кубанычтан улам куюлган көз жаштар сүйүнгөн Кабай жашына арчый. Рахмат, Сакиш, рахмат, 2 дүйнө ыраазымын деди. Сабира да ага карай, макул анда. Балага баргыла, жаш кыздар кыйналбасын деди. Тагдырдын буйругун кара.
Бири эркектин сырттаганы болсо, бири аялдын мыктысы, бир ымыркай баланын келечеги, тагдырынын айынан көз жаштарына төгүп таанышып, келечекке, турмушка бирге кол сунуп умтулушту. Аттиң арман. Ошондо качандыр бир мезгилде өмүрлөрүнүн акырына чейин Тиленбай деп өксөп, боздоп өтөрүн билишпеди да. Сабира кичинесинен турмушка тың эле. Ата-энеден эрте ажырап, Алымбай менен Зайнага эне да, ата да болуп, жерден боорун көтөрүп алды. Өзү тетиктигинен иштеп да, Фрунзедеги педтехникумду бүтүрүп, райондун көрүнүктүү кызматтарында иштеди. Алыскы, тоолуу айылдарда, мугалим жетишпеген жерлерде мугалим болуп, элдин кат сабатын жоюп жүрдү. Мындайча айтканда, ошол мезгилдин биринчи мугалими Дүйшөн эле. Алымбайды трактор окуусуна окутуп, ал райондун алгачкы трактористтеринин бири болду. Андан сырткары согуштун кесепетинен жабыркаган жетим жесирлердин балдарын, айылды түрө кыдырып, көптөгөн кыз уландарды окууга тартып, Фрунзеге жөнөтүп турду. Ал эми Зайнаны жетелеп жүрүп турмушка берди. Алымбайды үйлөп жайлап, болгон күчүн бир туугандарынан аяган жок. Өзү төрөбөй калып, турмуштан тынбады. Жап-жаш курагында күйөөсү Токтор менен таанышып, экөө баш кошкон. Экөө тең райондогу баш көтөргөн мыкты кызматкерлер эле. Көрө албас душмандары Токторду өлтүрүп кетишкенде Сабиранын 5-6 айлык боюнда бар болчу. Катуу чочуган келин күйөөсүнүн артынан бир өлүп тирилди. Ичиндеги баласы ичинде өлүп, өспөй сөөк айланып төрөттөн калды. Ал мезгилде медицинада өнүгө элек айылдагы кемпирлер жасалма төрөтүп, ошондон бир отоло эне болуу бактысынан кол жууду. Андан кийин дагы турмуш курду, бирок баланын айынан туубас катын атанып, бирөөнүн багын байлагысы келбей ажырашты. Бул өтө оор тийди. Кээде ойлонуп отуруп, о Токо, өзүң эле бул дүйнөдөн кетпей, мендеги эне болуу бактымды кошо ала кеттиң. Жок дегенде өзүңдүн мурасыңды калтырсаң болот эле. Мына эми менде эч нерсе жок, жаркылдаган жарым, сагынаар балам, эне болуу бактымдан да кол жуудум. Ушуларды ойлогон Сабира таң атыры уктабай өз ойлору менен алек. Кабай менен Сабиранын алгачкы турмуш жолу абдан таттуу болду. Үйдөгү бир топ түйшүк Сабирага жеңил болгон жок. Кыздардын жардамы менен талыкпай, аракеттенүүнүн натыйжасында баардык нерсе өз нугунда бүтүп жатты. Тиленбайга болгон мээрими чексиз. Баардык түйшүк азап тозокко кайыл болуп, уулунун ден соолугун, өмүрүн Кудайдан тилейт. Бар оокатын алып Кабайдын тиричилигине сарптады. Үй ичи кызыл жабыр болуп, уулунун ден соолугун, өмүрүн Кудайдан тилеп, жакшы жар болуп, кыздардын күлкүсү чыгып, мурдагы жүрөк эзген муңдуу күндөр унутула түштү. Кабай да чырайына чыгып, тагдырына ыраазы. Тиленбай күлүшүп, эт алып, болпоюп, апасын кубантат. Дээринде оокатка тың Сабира Кабайдын үйүн жөнгө салып, кыздарга көп нерсе үйрөттү. Апасын сагынган кыздардын жүзүнөн күлкү кетпей, апалап Сабиранын тегерегинде. Бирок кантсе да өз апаларын унутмак беле. Кээде сумсая түшүшчү, эсине кирип чоңоюп калышкан немелер. Мындайда Сабиранын ой басчу, кай жерден ката кетирдим деп. Сабира өрүк алма деги мөмө аттуунун көчөтүн армансыз экти. Терек дегенге сан жетпейт, ар бир эгилген бак Тиленбай үчүн. Ушул теректер бой жетсе, уулум үй салат. Ушул алма өрүктүн мөмөлөрүн балам жейт дейт, кудуңдап сүйүнүп. Сабира ара чолодо Камилага, кыздардын апасына, Куран окутуп турууну да унуткан жок. Таң кала карагандарга. Таң калбагыла, Кудайдын буйругу менен курдашым берди уулумду, Теңирдин буйругу менен тең тушум берди кызымды. Камила болбосо мен кайдан уул кыздуу болмокмун, арбагы ыраазы болсун дечү. Ошол күндөрү Тиленбайга жентек тойда беришти. Алымбай да, Шарипа экөө жентекке келишти. Өзүнүн жөжөдөй балдарын ээрчиткен Шарипа Тиленбайга чапан, шымы менен тийип келиптир. Кантсе да бала багып көнгөн неме куйрукка ун кууруп Тиленбайга буламыкка даярдап ала келиптир. Жентекке Камиланын апасын да чакырышты, анткени кошуна турушчу эле. Ал байбиче адегенде чочулап жүрдү. Кантээр экен, кыздарды өгөйлөп койбосо экен деп. Жентек мезгилинде Тиленбайды бешикке кайрадан бөлөштү, ырымы менен. Шарипа бешикти даярдап, баланы Камиланын апасына берди эле.
Байбиче: бөлөй бер балам, сен эми тайнеси болосуң. Мен ак батамды берем. Эгиздеп, сегиздеп төрөгөн сендей баштуу, нарктуу аялга бөлөтөйүнө беремди, деп жол берди. Баланы 5ке бөлөгүчө баркыраган балага Сабира улам түшө калат. Тиленбайды апасына ынтылап акырат. Ырым-жырымы бүтөр менен Сабира баласын алып отура калып эмчек салды. Үй толгон адам көз жаштарына ээ болбой ыйлап турду. Анткени сүткө тойгон Тиленбайдын уртундагы тамчы сүт баарын ыйлаткан эле. Мээрим берсе кур эмчектен да сүт чыгат экен. Алынбай отура калып ыйлап алды. Бул кубанычтын көз жашы эле. Сабиранын энелик бактысы мына ушул жан дүйнөсүнөн сызылып чыккан тамчы сүтү болчу. Сабира уулун абдан жакшы бакты. Кабайдын тиричилигине баш оту менен кирип бир тыным алган жок. Жокчулук үй толгон баланы тагдыры тындырган жок. Бир жагынан жумушу да бар. Ал ошол айылдык кеңешке жетекчи болуп которулуп келген. Бир буту үйүндө болсо, бир буту конторада. Тиленбайдын кылыгы чыгып андан сайын ширин мезгили. 2-3 саат көрбөсө кусалыкка батып чуркап келет. Тиленбай жалаң эмчек менен чоңоюп тамакка табити да жок. Тамак жебегенинен кыжаалат болгон Сабира доктурга алып барды. Балам тамак жебей жатат, көрүп берчи. Сүт берип жатасызбы? Жок. Чайчы, суу. Деги эле суюктук ичип жатабы? Жок, аны каяктан? Ой эже, эч нерсе ичпеген бала кантип болсун? Балаңыз эң сонун. Деги бир нерсе ичеби? Эмчек эле эмет? Доктур аябай күлдү. Ой эже, канчада балаңыз, деп кызыга сурады. 2ден өттү. Ой болду да чыгарыш керек эмчектен. Торпоктой кылбай өзүңүздү арыктап кетипсиз. Ал эмне дегениң ботом? Ал торпок эмес, менин уулум. Эже, эркелетип жатпаймынбы? Капа болдуңуз окшойт. Сүтүңүз жагымдуу болгон үчүн балаңыз өңдүү, бул эң сонун. Тамакка табити болбогону ошондон. Сарсанаа болбоңуз. Туталанган Сабира уулун так көтөрүп чыгып кетти. Бара жатып сүйлөнөдө өзүнчө кетти. Өңдүү дейт, бул эмне дегени? Бирөөнүн баласын да ошентип айтабы? Ал эми доктуру болсо Тиленбайдын картасын таап окуп баш чайкап ойго батты. Жарыктык 2 жаштан өттү дейт. 1 жаштан эми өтүптүр документинде. Жакшы багыптыр, ырым кылганы го менимче. Анысын билбей эле сүйлөп койдум. Бирок бир да жолу таразага алып келбептир. Түшүнүктүү. Көздөн далдоо кармаганго жарыктык. Кой, ишенчиликтүү медайымдан жөнөтүп турбасак болбойт, деп ойго батты. Күн артынан күн өтүп, Тиленбай кадыресе чоң адам болуп баратат. Сабиранын талыкпаган эмгегин баалаган өкмөт Крымга эс алууга жолдомо берди. Тиленбайын жетелеп, Кабай экөө Крымга эс алууга кетишти. Кабай Сабира менен бир канча жыл чогуу жашаса да, Зууракан тууралуу эч нерсе дей албады. Сабира да жумуш менен алаксып, үйдөгү тиричиликтен бошобой бул тууралуу билбеди. Кыздары да бой жетип колуна кол, бутуна бут болуп, бойго жеткенин турмушка берип чекесинен тындырып тынбай келет. Абысын ажыны деле Зууракан тууралуу лам дешпеди. Бир күнү Сабира жумуштан келе жатып Зууракан менен жолдо жолугуп калды. Эч нерсе менен иши жок Сабира. Кандайсыз жеңе? Жигит чоң жигит болуп жүрөбү, деп Рысбекти өп койду. Жылдыздуу баланы өп койгон Сабира Зууракандын өңү өзгөрүлгөнүн байкап калды. Абдан ыңгайсыз сезди өзүн. Зуураканда баласын колдон булка жооп айтпай жөнөй берди. Ал эми Сабира ойго батып артынан карап калды. Үйгө келсе Кабай ээр чаап отурган экен. Абышка бир сөз айтайынбы? Тынччылыкпы? Азыр жумуштан келе жатып Зууракан жеңе менен жолугушуп калдым. Абдан татына уулу бар экен. Бирок жеңе саламга келбей баласын өп койсом өңү бузулуп шарт жөнөп кетти. Туура эмес кылдымбы деп ойлоп калдым. Эмнеге андай кылды? Же туубаган аял деп түсүн буруп ырым кылдыбы? Түшүнбөй калдым, деп божурай калды. Мындайды күтпөгөн Кабай. Жок, антип айтпа да, уят, деди. Бул сөздү эмнеге айтты өзү да билбейт. Чочуп кеткенинен эле оозунан чыгып кетпедиби? Айтканына бушайман болгон Сабира унчукпай ойго батты. Эмнеси уят? Же төрөбөгөн аялдын көзү, сөзү тиет деп жатышабы? Менде деле мээрим бар экенин ишене элекпи бул дагы? Ал эми Кабай болсо Сабиранын күтүлбөгөн суроосуна эмне айтаарын билбей, эмне иш кылып жатканына деле маани бербей, колундагы керкиси менен чаап жаткан ээрди максатсыз чапкылай берди. Уурулугу кармалгандай күнөөлүү кишидей кулагы чуулдап чыкты. Ойлору бир жерде болбой, ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат деген ушул качанкыга жашырат элем эми. Чындыкты билсе не болот? Башында эле айтсам болмок.
эми эмне болот, алдадың деп кетип калса балам кантет деген ойдон чыга албай турду. Анын ар бир кыймылына сар эсеп салган Сабира: ой Абышка, болду эме сал, карачы бүткөн ишти бүлдүрүп салдың, тур көк чай ичип алчы, мен даярдайын деп керкисин колунан алып койду. Кабай да макул болуп үйгө кирди. Ошондон көп өтпөй дагы бир кошунасы жентек берип Айыл апаны чакырды. Сабира да түшкү тамакка келип жентекке кошулуп, үй толгон аялдар менен бака-шака отурат. Зууракан баш болгон аялдар да бар эле. Бир кезде апа деген Рысбек босогодо туруп калды эле. Зууракан чочуй: эмне болду, эмнеге келдиң балам, бас үйгө кет деп кетирип жиберди. Жөн эле койбодуңуз да жеңе дегендерге. Жок, үйгө барсын, бул жерде эмне бар буга, деди. Сабиранын жанында отурган бир байбиче күбүрөнө: кудай ато, ушунча да кызганчаак болобу? Миң чычаласа деле Рысбек Кабайдын уулу экени белгилүү го, деди. Сабира уккан кулагына ишенбей: эмне дедиңиз деп кайра сурады. Зууракан жеңем деле айтам. Рысбекти кызганып атасы жака жолотпойт дайыма. Ал Кабайдын баласы экенин элдин баары эле билет го. Бул жаңылык Сабирага күтүүсүз болгондуктан эмне дээрин билбей мукактанып калды. Эми элеки шаң жоголуп түрдүү ойго чөмүлдү. Жообу жок суроолор менен алышып, жумушуна кандай келгенин да билген жок. Көңүлү алагды болуп кайра үйүнө жөнөдү. Зууракандын үйү тарапта ойноп жаткан балдарга бурулду. Алардын арасында Рысбек да бар эле. Түз эле Рысбектин жанына барып: кел уулум, атың ким, деди. Рысбек: а сиз кимсиз? Мен Тиленбайдын апасымын. Сен кимдин баласы болосуң? Тиленбай менин досум. Досуң болобу? Атаңдын аты ким балам? Атамбы? Атам деген Рысбек унчукпай калды. Айта кой балам, сиз эч кимге айтпайсызбы? Ооба да айтпайм. Атам Кабай болот, эч кимге айтпаңыз, урушушат. Ким, неге? Канчада окуйсуң? 1-класста окуйм эми. Фамилияң ким? Рыстай? Акматов. А эмнеге? Бул суроо жоопсуз калды. Рысбек жооп бербей оюнга алаксып чуркап кетти. Артынан узата караган Сабира баланын бир жылдызынан окшоштук издей карады. Эгерде чын эле Кабайдын уулу болсо, эмнеге Тиленбай экөөнү бир үйдө чоңойтпойбуз деген ой келди. Экөө эки үйдүн эркеси, бир атанын балдары болгон менен экөөнү бири-бирине жолотушпайт. Бул ич ара тирешүү, кектешүү эки үйдүн ортосунда билинбей көп жылдан бери уланып келе жатат. Сабира бул күнү да сабыр кылды. Кечке Абышкасынын көзүнө сыр учугун издеди. Эч нерсенин шегин билгизбеген Абышкасына таң калып бүтпөйт. Эртеси жумуш күнү биринчи Рысбектин мичиркасынан баштады. Мурунку Акматов деп жазылган жерде Кабаев деп оңдоп, өз колу менен Рысбекке мичирка жазды да кудуңдап сүйүнүп койду. Дагы бир баланы бактылуу кылганына сүйүнүп алды.